Нет, официальных как бы, обращений к нам еще не было, поэтому, но от официальных гостелеканалов это показывает. Да. Это нас как бы нас тоже задевает, потому что сразу начали показывать нашего гражданина, тем более гражданина, который является очень добропорядочным гражданином нашей страны, музыкантом, как бы общественником. Его показать, что он является террористом, нас тоже это задело, поэтому мы им отправили и ноту, и информацию, и все другое, что он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они, наверное, или ошиблись, или как бы хотели услышиться, да? Услышиться. Я еще раз говорю, как спецслужбы нашей страны, что ответственно заявляю, что он не может быть привлечен как террорист. Да, он, может быть, каким-то образом оказался в то время не на том месте и был задержан. Это другое. Надо обстоятельства выяснить. Урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын бийлик өкүлдөрү сиздерге ушул Кыргыз Республикасынын жарандары айрыкча музыканттардын атынан кайрылуу жолдоп атабыз. Бүгүнкү күндө кыргызстандык джазовый пианист, музыкант Викрам Рузахунов Казакстандын күч органдары менен кармалып, анан кийин ошол жерде баягы чагымчылыкта жана маражорлукта катышканын мойнуна алган видеолор чыгып атат. Биз баягы музыканттар Викрам Рузахуновду тааныган музыканттар катары баягы айта алабыз. Викрам андай нерселерге, андай бир чагымчылыкка бара турган адам эмес. Себеп дегенде Викрам колунда бар адам, мындай бир машина, үй жана башка ошондой бир кандайдыр бир материалдык байлыктар менен ээлеген адам. Ал бир болбогон жанагы видеодо айтып аткан $200 үчүн ошондой бир тобокелдикке өзүнүн өмүрүн ошондойго түртө турган адам эмес. Андан тышкары биз көптөн бери музыкантты тааныган адам катары Викрамдын баягы өзүнүн бир кызыкчылыктары бир гана музыка жана бир гана джаз музыка багыты. Ошондуктан мындай бир кандайдыр бир саясий бир көрүнүштөргө өзүнүн бир оюн көрсөтүп жүргөн адам катары билчү эмеспиз биз ал адамды. Ошондуктан биздин бийлик өкүлдөрүнөн суранар элек, биздин Кыргызстандын жаранын ушундай бир акыйкатсыздыктан коргоп, биздин жараныбыздын укугун, өмүрүн коргоп калышыңыздарды өзүңүздөрдүн деңгээлде, бийлик деңгээлде, официалдык деңгээлде ушундай бир баягы кийлигишип, ушул жараныбызды сактап калышыңыздарды өтүнөр элек. Негизи жалпылай айта кетким келип турат. Жалпы эле Казакстан, айрыкча Алматы шаарында Кыргызстандан барган баягы мигрант биздин жарандар өтө көпчүлүктү түзөт. Ошондуктан биздин кыргыз бийлигинен биз өтүнөр элек, жалпылай эле негизи Кыргызстандын жарандарын коргоого алышыңыздарды жана ошондой эле баягы бир тиешелүү бир мындай текшерүү, мындай териштирүү баягы иштерин жүргүзүп, ошол биздин жарандарыбызды колдон келсе тез аранын ичинде Кыргызстанга эвакуациялап, бул Кыргызстанга алып келишиңиздерди суранат элек. Себеп дегенде баягы биздин кыргызстандык жарандар көпчүлүгү Казакстанда соода менен, соода сатык жана башка ушундай бир иш менен алектенип жүргөн жарандар болгонуна байланыштуу менимче биздин жарандар андай бир тобокелге бара турган адамдар эмес. Себеп дегенде алар акча иштеп табып жүргөн адамдар, өзүн баягы камсыздап, акча менен камсыздап жүргөн адамдар болот. Ошондуктан биздин жалпы Кыргызстандын жарандарын бир мындай Кыргызстанга тез аранын ичинде эвакуациялап алып келишиңиздерди өтүнөбүз. Силовики Казахстана утверждают, что на видео не Викрам Рузахунов. Все музыканты Бишкека подтверждают эту информацию о том, что это Викрам Рузахунов. Я являюсь его лучшим другом, и я говорю, что это Викрам Рузахунов.
мындан бир нече саат мурун кыргызстандык жаран кармалып, анан ошол жерде митингге акча үчүн, $200 үчүн деди, 90 000 теңге үчүн катышып атканын мойнуна алган видео тарап атат азыр соцсеттерде. Мен силерге айтып коет элем, бул деген кыргызстандык джазовый пианист, музыкант Викрам Рузахунов деген атактуу джазовый пианист, музыкант. Бул деген мындай видеодо көрүнүп турат, мындай сабап ур тепкиге алып туруп, ошол жалган жаланы мойнуна алдырганы көрүнүп турат. Себеп дегенде бул музыкант андайга барышы мүмкүн эмес. Себеп дегенде бул деген баягы пианист катары, музыкант катары Казакстанга барып иштеп жүрөт, дайым ресторандарга барып ойноп, жаңы жылдык баягындай кечелерге ойноп келгени барган окшойт. Бунун өзүнүн негизи эле баягы чыгып жүргөн музыкант катары иштеп жүргөн акчасы деле кымбат. Ага мындай бир болбогон бир $200 үчүн митингге катышкандын кереги жок болчу. Анан кийин бул жерде көрүнүп эле турат, баягы бир атайын жатталма сөздөрдү жаттаттырып туруп эле мойнуна алдырып койгону көрүнүп турат. Ошондуктан суранаар элебиз, баарыбыз, мен музыканттардын атынан дагы суранат элем. Урматтуу Руслан Казакбаев тез арада ушул кырдаалды мындай бир териштирип, сураштырып, анан кийин ушул биздин жараныбызды жана мындан башка дагы биздин көп кыргызстандык жарандар мүмкүн ушундайга кабыл болуп калып атышы мүмкүн, жалган жалаага. Тез арада ушул баягы ушуну териштирип, анан кийин биздин жарандарыбызды Кыргызстанга алып келишиңиздерди өтүнөбүз. Только что получил не очень хорошую новость. Дело в том, что нашего соотечественника, талантливейшего музыканта Викрама Рузахунова задержали в Алма-Ате, и его заставили дать показания о том, что якобы он взял 90 000 тенге за грабеж, за мародерство. Во-первых, это талантливейший человек, это музыкант с более 15-летним опытом. Мы, представители шоу-бизнеса Кыргызстана, все его очень хорошо знаем. Его одно выступление стоит дороже, чем 90 000 тенге. Во-вторых, он очень часто бывает в Алма-Ате на гастролях. Сами знаете, что Кыргызстан, Казахстан находятся близко, Бишкек, Алмата. Наши многие представители шоу-бизнеса, медиаструктур бывают у вас очень часто, особенно музыканты. И человек просто, оказался не в то время, не в том месте, так скажем. И в-третьих, я считаю, что все-таки представители властей, представители структур МВД Казахстана не у того человека просто взяли признание. Они думали, что какой-то обычный человек. На самом деле это публичный человек, публичная личность, которого все мы знаем, уважаем его талант. И я не знаю, кто поверит, нормальный человек, что такой человек, именно публичный, с нормальным достатком заработка пойдет и мародерить у вас в стране, в Алма-Ате. Еще один факт, уважаемые соседи наши, казах бауырларыбыз. В крайний раз, когда у нас была революция, это было в октябре 2020 года, у нас не было ни одного факта грабежа. Ребят, ни одного факта мародерства. Из-за этого, пожалуйста, конечно, нет плохой нации, есть плохие люди, но мы как-то с этим живем, и очень плохо, когда наши коллеги, наши блогеры, представители шоу-бизнеса сейчас говорят якобы из соседних стран, то есть намекая на наших ребят. Очень много наших ребят, кыргызстанцев, проживают у вас, работают.
Возможно, они были рядом, возможно, они выходили на митинг, но так, чтобы там грабили, мародерствовали, это нам просто очень знакомо до боли. Я хотел бы, чтобы мои читатели отметили здесь казахстанские СМИ. Пожалуйста, пожалуйста, давайте огласим это публично, сделаем эту публичную огласку, чтобы нашего музыканта выпустили, ну, вот, прям по линии МИД, возможно, там, по другим структурам выпустили скорее в ближайшее время. Спасибо большое. Бул жигиттин маалыматын кыргыз бийлиги тез арада аныктап тактап берсин. Мен уже түшүнүп турам, бул подстава экенин. Бул адамды уруп, сүйлөтүп койсо болот. Көрүнүп турат го кебетесинен таяк жегенин. Эки элдин бири-бирине болгон мамилесин көрүп туруп, көрө албагандардын кылганын деп кабыл алдым мен.